Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Индияда дарысы чыгайлик жана өлүмгө алып келиши өтө жогору болгон Нипах вирусу чыкты. Индиянын Батыш Бенгалия штатында өлүмгө алып келиши өтө жогору болгон Нипах вирусунун ошогу катталды. The Independent жазгандай, азырынча 5 адамдан вирус табылган, алардын арасында дарыгерлер да бар. 100дөн ашык адам карантинге алынып, бейтаптар Калкутта шаарындагы ооруканаларда дарыланууда. Бир адамдын абалы оор деп бааланууда. Нипах вирусу жарганаттар аркылуу тарайт, адамга жаныбардан же жугуштуу тамак аш аркылуу өтүшү мүмкүн, ал эми энцефалит жана оор дем алуу ооруларын жаратат. Эң кооптуу жагы, дарысы да, вакцинасы да жок. Ал эми өлүм көрсөткүчү 80%га чейин жетет. Бул COVID-19дан бир нече эсе жогору. Адистер туристик агым күчтүү болгондуктан вирустун башка өлкөлөргө да тарашы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов абактан бошотулду. Бул тууралуу анын жакындары билдирген. Эске салсак, Атазов жана бир катар саясатчылар 2025 жылдын ноябрь айында массалык башаламандык даярдоого шектелип кармалган. Чыңгыз Айтматовдун карындашы анын 100 жылдыгын белгилебөөнү суранды. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова бийликке жазуучунун туулган күнүнө 100 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрбөй, анын ордуна марекеге бөлүнгөн каражатты элдин жашоосун жакшыртууга жумшоону суранды. Айтматовдун 100 жылдыгына бөлүнгөн каражатты башка нерсеге жумшаса болмок деп айтышаарына ишенем. Ошондуктан мен өкмөттөн бул каражаттарды карапайым адамдардын жашоосун жакшыртууга жумшоону алдын ала суранам. Бул ага чыныгы урмат көрсөтүү болот деп айтылат кайрылууда. Вальтер, эмне сөгүнүп атасыз? Неге сөгүнүп атасыз? Айгер, неге сөгүнүп атасыз? Неге сөгүнүп атасыз? Не болуп атасың? Урганда? Сен мени уртайсың, кыста отурасың. Мени карматасың. Жок, мен эчтеке кылбадым. Мен сени ургандым. Сен мени карматпайсың да, колумду карматпайсың. Не сөгүнүп атасың? Карма, мен кызыкты, мен карма. Мен карма. Сотрудника колготор. Мен карма. Эйте тексаtsагар. Мен карма. Ты за это. Инспекторлорго баш ийбей бетин жаап алган жаран, мас абалында унаа айдаган үчүн камакка алынган досун коргоого аракет кылган адам кайгылуу кызматкерине баш ийбей бетин баш кийими менен жаап алган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы окуя 24-январдын түнүндө болгонун билдирди. Ошто $3000 пара талап кылууга шектелип, тергөөчүлөр кармалды. Ош облусуна Кара Суу жана Араван райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн 2 тергөөчүсү $3000 пара талап кылуу боюнча кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча Кара Суу районундагы Нариман айылдык милиция бөлүмүнүн тергөөчүсү милициянын капитаны $3000 пара талап кылган. УКМК Ош облусундагы Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү милициянын капитаны менен жарандын ортосунда ортомчу болгонун билдирди. Натыйжада ички иштер министрлигинин тышкы чалгындоо кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн тергөө иш-чаралардын жүрүшүндө жаран $1600 алып жаткан жеринен кармалышкан. УКМК кармалгандар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 96-97 беренелерине ылайык айыпталып, убактылуу кармоочу жайга камалганын билдирди. Ошто майды унаалар турган жерге туз жеткирип берген цистерналар аныкталды. Рейдтин жүрүшүндө уруксат берүүчү документтери жок 5 даана автоцистернаны колдонуу менен майды кыдырып саткандар аныкталган. Ээлерине административдик айып салынып, транспорт айып короого токтотулган. Ичиндеги суюк отун алынып, материал сотко өткөрүлүп берилген. Булак Спутник KG. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50.000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо.
страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238, байланыш номерлер +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51, Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз.